Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Студияда Акчолпон Койчиева. Мьянманын лидери Ан Сан Су Ки айым геноцид айыптарына байланыштуу сотто көрсөтмө берет. Бангладештеги рохинджа мусулмандарынын абалы тууралуу баяндама. Украина жана Орусиянын президенттери жылдын аягына чейин Украинанын чыгышында ок чыгарбоо боюнча макулдашты. Кыргызстанда августта кой ташта болгон окуялар боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусу. Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунда Мьянманын лидери Ан Сан Су Ки айым рохинджа мусулмандарынын куугунтуктоого байланыштуу өлкөгө тагылган геноцид айыптары боюнча жооп бермекчи. Угуулар 3 күн жүрөт. 2017 жылы Мьянманын армиясы рохинджа аймагында чабуул жасап, миңдеген жергиликтүү мусулмандар курман болгон. Ал эми 700 миңден ашуун адам Бангладеште карай качкан. Аларга кабарчыбыз Йогита Лима жолугуп келди. Өз өлкөсүнөн куулуп чыгып, барар жери жок калган эл. 100 миңдеген киши дүйнөдөгү эң ири качкындар лагеринде жашап жатат. Рохинджа мусулмандары Бангладешке келгенине 2 жыл болду. Корккон, ачка жана жардамга муктаж качкындардын үмүтү өчө баштады. Ар бир качкындын башынан кайгылуу окуя өткөн. Раджума Бигум Мьянманын аскерлери баласын колунан тартып алып, өрткө ыргытып жиберишкенин айтты. Анын ата-энеси жана бир туугандары атып өлтүрүлгөн. Раджуманы аскерлер тобу зордуктап салган. Раджума бул сүрөттөгү жакындарынын баары өлтүрүлгөнүн айтты. Ал күнөөлүүлөр жоопко тартылуусун каалайт. Ан Сан Су Чи анын армиясы жаман эч нерсе кылган жок деп бүткүл дүйнөгө калп айтып жатат. Эгер ал мен жашаган жерге барса, мен жакындарым кандай өлтүрүлгөнүн далилдеп бере алам. Раджуманын бир тууган иниси тирүү калган. Анын аялын жана баласын согушкерлер өлтүрүп кеткен. Мен өзүмдү өлгөн кишидей эле сеземин. Абдан ачуум келет. Алар Мьянман ичинде исламды жана рохинджаларды жок кылууну каалайт. Ушул үчүн бизди өлтүрүштү. Дүйнө биздин укуктарды коргоодо жетиштүү чараларды көргөн жок. Буддизм дини үстөмдүк кылган Мьянмада миңдеген рохинджа мусулмандары өлтүрүлдү. Бириккен Улуттар уюму муну анык этникалык тазалоо деп атады. Мьянма болсо айыптарды четке кагууда. Рохинджа мусулмандарына Бангладеште баш калкоо берилди. Бирок алардын эркиндиги чектелген. Алар каалаганындай ээн эркин жүрө албайт. Мобилдик байланыш иштебейт. Элдин чыдамы кете баштады. Бангладештин өкмөтү рохинджа качкындарын Мьянмага кайтаруу аракетин 2 жолу көрдү. Бирок качкындар артка баруудан коркот. Рохинджа мусулмандары өз коопсуздугуна коркуп артка кетпей жүрөт. Бирок жергиликтүү тургундар менен мамилеси күндөн күнгө чыңалып жатат. Лагердин жанында жайгашкан кыштак тургундарынын арасында кыжырдануу байкалды. Рохинджалар жаңы келгенинде биз аларга жардам бердик. Азыр болсо алар биздин жерлерди басып алып, кызмат орундарын бизден талашып жатат. Аларга тамак, баш калкоо баардыгы берилген. Биз эмне кылышыбыз керек? Ал эми рохинджалар бир нерсе күтүп жашагандан тажады. Алар тамак аш, суу алууга сааттап кезекте турат. Бирок эң негизгиси алар өз үйүнө сак кайтып барууну күтүүдө. Мьянманын лидери рохинджа мусулмандарына каршы чабуулдарга байланыштуу Гаагадагы сотто көргөзмө бермекчи. Бул жана башка эл аралык жаңылыктарды уюлдук телефонуңар аркылуу интернет сайтыбыздан окусаңар болот. Дарегибиз BBC Chekit.com _кыргыз.
Украина менен Орусиянын лидерлери жылдын соңуна чейин Украина чыгышындагы чатакта ок чыгарбоо шартын толук аткарууга аракет кылабыз деп билдиришти. Эки президент Париждеги саммитте Франция жана Германиянын лидерлери менен бирге жолугушуу өткөрүштү. Сүйлөшүүдө Украина аймагынан орусиячыл аскерлерди чыгаруу жөнүндө макулдашууга жетишкен жок. Алгылыктуу жылыш болгон жок, деди Украин президенти. Президенттер келген учурдагы өзгөчөлүктөр. Украинанын президенти жөнөкөй элге жакын көрүнсө, орус лидери кымбат баалуу унаада келип кубатын көрсөттү. Бирок бул сүйлөшүүлөр Украинадагы жаңжалды аягына чыгаруу боюнча 3 жыл бою токтоп турган келишимди жандандырып, орток пикирге келүү үчүн эки лидерге тең жакшы мүмкүнчүлүк. Президенттик сарай дарбазасынын артында эки аял салгылашууга кимди күнөөлөө керектигин билдирип турушту. Алар Путинден согушту токтотууну талап кылбаса да, нааразылык акциясы тез эле токтотулду. Украинанын чыгышында бир канча жолку катышпоо келишимине карабастан, орустар колдогон согушкерлер дагы деле салгылашуусун улантууда. Соңку 5 жылда 13 000 адам набыт болсо, көп адам үйлөрүн таштап кеткен. Бирок Владимир Зеленский кандуу согушту токтотом деп убада берип шайланган. Зеленский ал үчүн Путин менен сүйлөшүү зарылдыгын айткан. Алардын жолугушуусу Франция менен Германиянын коштоосунда өттү. Бирок Украинанын лидерине бул жерде көп нерсеге көнбөшү керек деген басым жасалган. Орусия болсо эч кандай басым астында болбогон менен жаңжал Европа менен мамилесине көп кедергисин тийгизүүдө. Аягында алар маалымат жыйынын уюштурушту. 3 жыл мурда ал өтө курчуп кеткен эле. Бул жолу эки Владимир 90 мүнөт сүйлөшүп, аягында баары жакшы экендигин көрсөтүүгө аракет кылгансып көрүндү. Жолугушуу узак жана татаал болду. Бирок жолугушуу негизинен позитивдүү маанайда өткөнү үчүн бизде талкууларды улантууга 4 айдын ичинде мүмкүнчүлүк бар. Аягында эмнелерге жетишкенибизди көрөбүз. Необходимо также Катышпоо келишими боюнча жараян Минск келишиминде көрсөтүлгөндөй Украинадагы саясий реформалар менен бирге аткарылышы керек. Биринчиден, бул нерсе Донбасска туруктуу атайын макам берүү үчүн өлкөнүн конституциясына өзгөртүү киргизилет дегенди билдирет. Конкреттүү жыйынтыктар өтө аз болду. Жылдын аягында дагы бир жолу катышпоо жана туткундарды алмашуу боюнча макулдашылды. Чек араны көзөмөлдөө, сепаратисттердин аймактары боюнча макам тууралуу олуттуу маселелер дагы деле ачык бойдон калууда. Бирок бул лидерлер Парижден кетип жатканында жылыш болгондой сезилди. 4 лидерден 4 айдан кийин кайра жолугушууга макул болушу жылыш деп эсептелинет. BBC Кыргыз кызматынын программасын көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Чехияда ооруканада ок атышуу болуп, 6 киши каза тапты, 2 адам жаракат алды. Окуя өлкө чыгышындагы Острава шаарында болду. Полиция билдиргендей, чабуул жасаган киши мурда изилип жаткан унаада өз жанын кыйган. Чабуулга эмне түрткү болгону белгисиз. Австралиядагы токой өртүнүн түтүнү Сиднейдеги абаны каптап, шаарды эвакуациялоого туура келди. Өрт көптөн бери болуп жатса дагы, шаарды өзгөчө калың түтүн каптаганын тургундар айтууда. Аба ырайы боюнча маалыматта жакын арада шамал күчөй турганы айтылды. Андай болсо токой өртү дагы күчөп жайылышы ыктымал. Францияда президент Макрондун пенсиялык реформасына каршы чыккандардын иш таштоосу 6 күндөн бери уланып жатат. Парижде коомдук транспорт катуу үзгүлтүккө учурады. Көптөгөн мектептер жабылып, мунай иштеткен заводдордун жумушчулары жолдорду бууп коюшкан. Бүгүн Парижде демонстрация өтөрү күтүлүүдө. Жаңы Зеландиянын премьер-министри Ясинда Арден Ак аралында вулкан атылганынан улам бир катар суроолор жаралганын билдирди. Вулкан атылгандан 6 киши каза болгону тастыкталып, 8 кишинин дайыны табылбай жатат. Аларды тирүү табылышы дээрлик мүмкүн эмес, дейт полиция. Эксперттер аралга туристтерди алып баруу коопсуз беле деп талкуулашууда. Өкүлдөр палатасынын соттук комитети президент Дональд Трампка каршы айыптарды расмий түрдө ачыкка чыгарды. Бул Дональд Трампка каршы импичмент жарыянындагы улуттук кадам. Трамп мырза 2020-жылы өтчү президенттик шайлоого байланыштуу Украинага кысым көрсөткөн жана Конгресске тоскоолдук жараткан деп айыпталууда. Трамп бардык айыптарды четке кагып келет. Танзаниянын президенти абактагы акыбалды жеңилдетүү максатында 5000ден ашуун кишиге мунапыс берди. Джон Магуфули бошотулган кылмышкерлердин көбү тоогурду, башка бирөөнү опузалоо же айыппул төлөмдөрүнөн качуу сыяктуу майда кылмыштарга барган кишилер экендигин айтты. Ошондой эле 1 жылга жетпеген мөөнөткө кесилгендер дагы кое берилди.
Кыргызстанда августта кой ташта болгон окуялар боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусуна ылайык мурунку өлкө башчысы бийликти күч менен басып алууну алдын ала пландаган жана Атамбаевди мажбурлап суракка алып келүү мыйзамга ылайык жүргөн. Корутундуну жогорку кеңештин тармактык комитети карады. Бишкектен Элеонора Сагындык кызы баяндайт. 7 августтагы мурунку президенттин үйүндө болгон тополоң окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун жогорку кеңеш карай баштады. Эң башкы тыянак ошол экс-президент Атамбаевдин мыйзамсыз аракеттери ошол кой таштагы окуяга алып келгендиги, андан тышкары күч структуралардын мындай бир алардын дагы кыймыл аракетинде мындай каталардын бар экендигин биз так айттык. Кой таштагы окуялар дээрлик 4 ай иликтенди. Комиссиянын айрым мүчөлөрү корутундуга кол койгону менен ал окуялардагы күч түзүмдөрүнүн жоопкерчилиги жөнүндө өзгөчө пикирде болуп жатат. Күч органдарынын, кызмат адамдарынын жоопкерчилиги тууралуу маселе боюнча болду да. Анткени комиссиянын корутундусунда деле ал көрсөтүлүп турат, бирок жүйөлөгөн жери жок. Кандай каталар болгон деп эле жазылып турат да, бирок бул жерде жөнөкөй гана каталар эмес, менин оюмча бул жерде абдан мындай чоң укук бузуулар болгон да. Атамбаев Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу суракка баруудан таптакыр баш тартып, аны кой таштагы үйүнөн күч менен алып кетүү аракети жасалган. Бирок атайын кызматтын биринчи операциясы ишке ашпай, кагылышуудан 50дөн ашык адам жаратылып, бир аскер окко учкан. 7 числа погибли. 7 августтагы атайын операциянын жыйынтыгында киши каза тапты. Бул кылмыш. Ага ким күнөөлүү? Ооба, Атамбаев күнөөлүү. Сөз ал жөнүндө эмес, бирок ал бышпаган операция кимдир бирөө тарабынан пландалганда. Ушундай начар операциянын башында ким турган? Жок дегенде бир кишинин аты жөнү аталдыбы? Жок. Өткөн айда камакта Алмазбек Атамбаев абактан билдирүү жасап, кой таштагы окуялар жөнүндө өзүнүн версиясын айткан. Экс-президент бул иш-аракеттердин баарыны өлкө башчысын күнөөлөп, анын максаты Атамбаевди моралдык жактан жок кылуу болуп эсептелет деп белгилеген. Президент Жээнбеков өз кезегинде кой таштагы окуяга өзүнчө баа бербестигин белгилеп, аны иликтеп жаткан мамлекеттик комиссиянын тыянагын күтүү керек деп билдирген. Комиссиянын корутундусу бейшембиде парламенттин чоң жыйынында каралат. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. 9 оюндан бери утулуп келе жаткан Арсенал кечээ West Ham'ды 3-1 эсебинде утуп алды. Бул Фредди Люмбергдин убактылуу менеджер болгондон берки биринчи жеңиши. Ал эми West Ham'дын менеджери анын командасы Премьер-лигада 16-орунга түшүп калганы үчүн оңтойсуз абалда. Чемпиондор лигасы бүгүн башталат, анда бүгүн кечинде 8 оюн өтөт. Биринчи оюнда Солсбург менен Ливерпуль Австрияда ойнойт, Барселона менен Интер Милан таймашат, Германиянын Дортмунд командасы Славия Прага менен беттешет. Ал эми франциялык Лил болсо Челси клубу менен ойнойт. Гольф оюнчусу Рори Макилрой катышканы үчүн жакшы төлөм аларына карабай, эмки айда өтчү Европа турнирине катышпай тургандыгын билдирди. Турнир Сауд Аравияда өтмөкчү. Андыктан Макилрой анын чечиминин артында моралдык ишеними тургандыгын айтты. Адам укуктарын коргогон Amnesty International уюму Сауд Аравиянын өкмөтү адам укуктарын басмырлайт деп айтып келет. Бирок саудиялык өкмөт ири спорт мелдештерин өткөрүүгө умтулууда. Жаңылыктардын соңунда Америка Кошмо Штаттарынын Феникс шаарында күтүлбөгөн жерден мөндүр жаады. Эзели кар көрбөгөн шаар аз убакта болсо дагы кышкы образга батты. Улуттук аба ырайы кызматы кээ бир жерлерде мөндүрдүн чоңдугу 2,5 сантиметрге жеткенин билдирди. Тургундар болсо сүрөт, видеолорду соц тармактарга жаадырышты. Калың кар жааса эмне болушмак? Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан эл аралык соңку жаңылыктарды окуй аласыздар. Ошондой эле радиосу уксаңыздар болот. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан дагы табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Биздин бул даректерибизге блог, макала жазып, сүрөт, тасма тартып салып турсаңыздар, биз аларды окурман, көрөрмандарыбыз менен бөлүшүп турабыз. Биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аналпарган Акчолпон Койчиева, эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.